Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Тоодогуна саатты улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен Матай 5-бөлүм 38-аяттагы көзгө көз, тишке тиш деп айтылган мыйзамдын түпкү маанисин карайбыз. Матай жазган жакшы кабар 5-бөлүм 38-ден 42-ге чейинки аяттарда бул мыйзам жөнүндө Иса мындай деп айткан. Силер көзгө көз, тишке тиш деп айтылганын уккансыңар. Мен болсо силерге мындай деп айтамын. Жамандык кылган адам менен каршылашпа. Оң жагыңа чапкан адамга сол жагыңды тосуп бер. Сени менен соттошуп, көйнөгүңдү алгысы келген адамга сырт кийимиңди да бер. Сени өзү менен бирге 1 чакырым жол жүрүүгө мажбурлаган адам менен 2 чакырым жол жүр. Сураганга бер. Карыз сураган адамга тескери караба. Иса Теңир, силер көзгө көз, тишке тиш деп айтылганын уккансыңар. Мен болсо силерге мындай деп айтамын деп айтуу менен бул мыйзамды өзгөртүп жатабы? Албетте жок. Ал өзгөртүш үчүн эмес, аткарыш үчүн келген. Анда эмне үчүн Иса жамандык кылган адам менен каршылашпа деп жатат? Ал бул көйгөйдүн түпкү маанисине жетелеп, анын тамырын көрсөтүп жатат. Келгиле алгач, байыркы келишим китептеринде бул мыйзам жөнүндө эмне деп айтылганын карап чыгалы. Чыгуу китеби 21-бөлүм 24-төн 25-ке чейинки аяттарда мындай деп жазылган. Эгерде аялдын денеси зыян тарткан болсо, анда жанга жан, көзгө көз, тишке тиш, колго кол, бутка бут, күйүккө күйүк, жараатка жарат, көгөргөн жер үчүн көгөргөн жер. Ал эми Левилер китеби 24-бөлүм 17-ден 22-ге чейинки аяттарда мындай деп жазылган. Ким адам өлтүрсө, ал өлүм жазасына тартылсын. Ким мал өлтүрсө, ал малдын ордуна мал төлөп берсин. Ким өз жакынын жарадар кылса, аны да жарадар кылышсын. Сыныкка сынык, көзгө көз, тишке тиш. Ким бир адамды кандай жарадар кылса, аны да ошондой жарадар кылышсын. Ким мал өлтүрсө, ал аны төлөп берсин. Ким адам өлтүрсө, ал өз өлүм жазасына тартылсын. Келгин үчүн да, жергиликтүү тургун үчүн да бир мыйзам болсун. Анткени мен силердин Кудай Теңириңермин. Байыркы келишим китептеринде ушуга окшогон мындан башка дагы көптөгөн аяттар, көптөгөн тексттер бар. Жана алардын бардыгынын мааниси бир эле. Алардын мааниси адам кимдир бирөөгө кандай зыян келтирсе, келтирген зыянды так ошондой төлөп берүү. Ким адам өлтүрсө, ал өлүм жазасына тартылсын. Ким мал өлтүрсө, ал малдын ордуна мал төлөп берсин. Ашык эмес же кем эмес, так кандай зыян келтирсе, ошол зыянды толук төлөө. Башкача айтканда, ким бир малды өлтүрсө, ошол бир малдын ордун тургузуу. 2 мал эмес, бир мал. Ким бирөөнү көзгө койсо, анын 2 көзүн эмес, бир көзүн ошондой кылып жазалоо. Жана ким киши өлтүрсө, аны өлүм жазасы менен жазалоо. Кандай деп ойлойсуңар? Кудай орноткон ушул мыйзамдар туура беле? Жана сиздер дагы ушундай мыйзамдар менен жашагыңар келеби? Өлкөдө дагы ушундай мыйзамдар болушун каалайсыздарбы? Кудайдын ошол убакта орноткон адилет сот системасы менен азыркы сот системасын салыштырганда, алардын айырмасы асман менен жердей. Бул мыйзамдар ошол убакта айыпсыз адамдарды коргоп, айыптууларды жазалаган. Ал эми бүгүнкү күндөгү көпчүлүк мыйзамдар тескерисинче айыпсыздарды коргобойт. Бүгүнкү күндө биздин өлкөлөрдө кимдир бирөөгө зыян келтирген, уурдаган, керек болсо адам зордуктаган же киши өлтүргөн кылмышкерлер бир нече айып төлөп, түрмөдөн чыгып кетип, ал эми ошол кылмышкерлерден азап чеккендер, запкы жегендер, зыян тарткандар, адилет сот болуш үчүн айлап жылдап убактыларын кетирип, жана көптөгөн суммадагы акчаларын коротушуп, ошондо дагы адилет сот
боштондукко жете албай келишет. Ал эми тиги боштондукка чыккан кылмышкерлер башкалардын, айыпсыз адамдардын коопсуздугуна жана өмүрүнө коркунуч жаратышат. Мына ошондуктан Кудайдын көзгө көз, тишке тиш деген бул мыйзамы дагы туура болгон. Бул мыйзам адилет сот болуш үчүн жана айыпсыз адамдарды коргош үчүн берилген. Элестетсеңиздер, бул мыйзамдын принциптери биздин коом үчүн кандай пайдалуу болмок? Эгерде бул мыйзамдын принциптери биздин коомдо иштегенде, анда алгач адам бирөөгө жамандык кылар алдында жакшылап ойлонбок. Бизде айтылгандай, жети өлчөп бир кесмек. Бирөөнүн бир нерсесин уурдагысы келген адам, эгерде мени кармап алышса, анда мен дароо төлөп беришим керек деп ойлонбок. Же бирөөнү өлтүрөйүн деген адам, эгерде мени кармап алышса, анда мени дароо өлтүрүшүп коюшат деп ошол кылмышты кылар алдында жакшылап ойлонбок. Жети өлчөп бир кесмек. Демек, Кудайдын бул мыйзамы туура жана жакшы болгон. Бул мыйзам айыптууларды, кылмышкерлерди адилеттүү жазалап, ал эми ошол кылмышкерлерден колунан азап чеккендерди коргоп турган. Ал эми Иса Теңир жамандык кылган адам менен каршылашпа, оң жагыңа чапкан адамга сол жагыңды тосуп бер деп айтуу менен бул мыйзам жөнүндө эмнени айткысы келген? Ал бул мыйзам туура эмес деп айткан жок. Ал адил адамдар эң жогорку сүйүү мыйзамын аткарышы керектигин айтып жатат. Ал эми сүйүү мыйзамы бул Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, бүт жан дилиң менен, бүт түшүнүң менен жана бардык күч кубатың менен сүй. Биринчи осуят ушул. Экинчиси ушуга эле окшош. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй. Булардан башка улуу осуят жок. Демек, Иса Теңир биз жогоруда караган көзгө көз, тишке тиш деген жана башка бардык мыйзамды ушул эки эле осуят менен жыйынтыктап жатат. Биринчиси, эң маанилүүсү бул Кудай эгеңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бардык күч кубатың менен сүй, жана экинчиси, өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды ошондой сүй. Биринчи, Кудайды сүй, экинчиси, жакыныңды сүй. Кудайды сүйсөң, анын сүйүү осуяттарын аткарасың. Жакыныңды сүйсөң, ага эч кандай жамандык кылбайсың. Римдиктерге жазылган кат 12 бөлүм 8-ден 10-го чейинки аяттарда мындай деп жазылган. Бири-бириңерди сүйгөндөн башка эч кимге эч нерсе менен карыз болбогула. Анткени жакынын сүйгөн адам мыйзамды аткарган болот. Анткени ойноштук кылба, киши өлтүрбө, уурулук кылба, башка бирөөнүкүнө көз артпа деген жана башка осуяттардын бардыгы өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды ошондой сүй деген сөз менен жыйынтыкталат. Сүйүү жакынына жамандык кылбайт. Демек, сүйүү мыйзамдын аткарылышы. Бул үзүндүдө жакынын сүйгөн адам мыйзамды аткарган болот дейт. Анткени ойноштук кылба, киши өлтүрбө, уурулук кылба, башка бирөөнүкүнө көз артпа деген жана башка осуяттардын бардыгы биз бүгүн көрүп карап жаткан көзгө көз, тишке тиш деген мыйзам дагы өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды дагы ошондой сүй деген сөз менен жыйынтыкталат. Анткени сүйүү жакынына жамандык кылбайт. Демек, сүйүү мыйзамдын аткарылышы. Мына, Иса Теңир айткан эң жогорку мыйзам ушул. Бул сүйүү мыйзамы. Иса бизди мыйзам тамгасы менен эмес, сүйүү мыйзамы менен жашоого чакырып жатат. Жакынын сүйгөн адам эч качан аны көзгө уруп, тишин ыргыта койбойт. Жакынын сүйгөн адам эч качан ага жамандык ойлобойт. Тескерисинче ага жакшылык кылгысы келет жана аны кылат. Жакыны жамандык кылып жатса дагы, ал ага жакшылык кылат. Сүйүү бул мыйзамдын аткарылышы. Сүйүү мыйзамын аткарып жашаган адам
Исанын айткан сөздөрүнүн маанисин түшүнүп, жамандык кылган адам менен каршылашпайт. Оң жагына чапкан адамга сол жагын тосуп берет. Анткени ал жакынын сүйөт. Аны менен соттошуп, көйнөгүн алгысы келген адамга сырт кийимин дагы берет. Аны өзү менен бирге 1 чакырым жол жүрүүгө мажбурлаган адам менен 2 чакырым жол жүрөт. Сураганга берет. Карыз сураган адамга тескери карабайт. Ал мунун бардыгын Кудайды сүйгөндүктөн жана жакынын сүйгөндүктөн кылат. Сүйүү өз укуктарын талап кылбайт. Тескерисинче берет. Биз жогоруда сүйүү мыйзамы жөнүндө окуган Римдиктерге жазылган каттын автору элчи Павыл бул сүйүү мыйзамы жөнүндө абдан жакшы билген. Ал машаяк үчүн көп жолу азап чеккен, көп жолу таяк жеген, көп жолу түрмөдө отурган. Бирок ал кай бир учурларда өзүнүн мамлекеттик жана юридикалык укуктарын колдоно дагы билген. Римдик аскерлер аны уруп сабаганы жатышканда, ал өзүнүн Римдин жаран экенин айтканда, алар аны ур токмокко алганын токтотушкан. Тескерисинче ур токмокко ала албай калышкан. Бул учурда элчи Павыл мыйзамды билип, өзүн коргой алган. Ошондой эле биз дагы биринчиден Кудайдын сүйүү осуяттарын аткарып жана мамлекеттик, юридикалык укуктарыбызды билип, колдоно алгыдай, коргоно алгыдай болушубуз керек. Анткени кээ бир арам ойлуу адамдар жөн гана өздөрүнүн арам ойлорун ишке ашыргысы келет. Демек, Иса Теңир көзгө көз, тишке тиш деген мыйзамды туура эмес деп айткан жок. Ал адил адамдар эң жогорку сүйүү мыйзамын аткарышы керектигин айтып жатат. Анткени сүйүү жакынына жамандык кылбайт. Демек, сүйүү бул мыйзамдын аткарылышы. Иса бизди мыйзам тамгасы менен эмес, сүйүү мыйзам менен жашоого үндөп жатат. Ошондой жашоого чакырып жатат. Жакынын сүйгөн адам эч качан аны көзгө уруп, тишин ыргыта койбойт. Жакынын сүйгөн адам эч качан ага жамандык ойлобойт. Тескерисинче ага жакшылык кылгысы келет жана жакшылык кылат. Жакыны жамандык кылып жатса дагы, ал аны кечирип, ага жакшылык кылат. Эмки насаат сөздө биз душманыңды сүй деген теманы карайбыз. Көрүшкөнчө Кудайдын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун.